Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кымбаттуу мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу туугандар, сиздер Оштон жер издеп атасыздарбы? 8 сотук сатыла турган жер бар экен, Кыргызчек айылында. Бул трасса Ош-Бишкек трассасы. Азыр Оштон чыгып, Фуркат айылындагы айлампадан Ты тарапка жүрдүк дагы, тетиги жерден бери бурулуп, өзгөн тарапка жүрдүк. Кыргызчек айылынын кире беришинде турабыз. Мына бул жерде Шоруков көчөсүнүн башында сары заправка бар. Андан өткөндөн кийин экинчи көчөгө буруласыздар. Айтыбай Мырзаканов көчөсү. Ушул көчөгө киресиздер, тетиги жерде сол тарапта жайгашыптыр. Кыргызчек айылы мына ушул айыл. Ал эми мындан сиздер трасса аркылуу түз өзгөн Жалал Абад Бишкекке барасыздар. Тетиги жерге барып, оңго Россия заправкасынан бурулуп, Кыргызчектин центрине барсаңыздар болот. Кана эмесе жүрүңүздөрчү, сатыла турган жер тилкесин көрүп чыгалы. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Биз бул көчөгө борбордук трассадан болгону 80-90, көп болсо 100 метр гана жүрүп кирдик. Сатыла турган жер тилкенин жанында турабыз. Көчөгө киргенде сол тарапты карасаңыздар, бул жерде үйлөрдүн ортосунда бош жер тилкеси мына ушул гана экен туугандар. Ушул жер сатылат. Аянты 8 сотук. Жердин ээси менин жанымда. Азыр өзү сүйлөп берет. Менин суроолорума жооп берет. Нарак берагын айтып берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. 8 сотукпу? 8 сотук. Кызыл китеби барбы? Кызыл китеби бар. Бар. Так, кызыл китеби болсо, узун туурасы, чиймеси боюнча канча? Узундугу канча? Узуну 40. Узуну 40. Туурасы 20. Узуну 40, туурасы 20. 20га 40 демек 8 сотук экен да? Теп-тегиз. Караңыздарчы туугандар, 3 тарабы тосулган. Көрдүңүздөрбү? 3 кошуна тарабы тең тосулган, только көчө тарабын гана тососуздар, заборду урасыздар, дарбазаны коесуздар, болду. Борбордук трассага аябай жакын. Анан көчөнү карасаңыздар, электр тогу бар. Анан жарыктандыруу да бар көчө экен. Бирок таза суу барбы бул көчөдө? Таза суу бар. Таза суу бар. Мектепке жакынбы? Мектепке жакын. Мектепке жакын. Кыргызчектин центрине да жакын. Трассага жакын. Маршруттук каттамга трассага жакын экендигин эске салабыз кайра-кайра. Жерди канча дейсек, а? Жерди $29,000 деп атабыз. $29,000. Ооба. Бир аз катуураак айтып коюң. $29,000 деп атабыз. Ками болобу? Кем болот, сүйлөшөбүз. Сүйлөшсөк болот дейм, а? Сүйлөшсөк болот, Нарагы берагын карап, жол жобосун кылып дегендей. Ооба. $29,000 деп атат туугандар. Бул жерди көрүп турасыздар. Менимче ушул жерди сиздер сатып алып, бул прицептер турган жердин ордуна үй сала турган болсоңуздар, калган курулуштарды ошол чекеге күнгөйбөт узундан салсаңыздар, калган жагы болсо бүт бактаракка, эгин тигинге жарап берет. Аябай жакшы жер экен, көрдүңүздөрбү? Азыр шаар чекесинен деле бул аймактан жер табыш аябай кыйын. Андыктан бул жерге бир ашыгып көрүңүздөр, жакса сүйлөшүңүздөр. Аянты 8 сотук, баасы $29,000 ками бар экен. Варианты бар бекем? Квартира, машина? Жок, таза. Наличка болсо сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Ооба. Только наличкага. Наличка. Только наличкага болсо сүйлөшөбүз дейт. Бул көчө жогору кетет экен. Нарактагы бая маршрутканын көчөсү менен кесилишет да? Маршрутканын көчөсү менен кесилишет. Наркы 6-километр жактан Малбазар, эски Малбазар тараптан келген Шоруков көчөсү менен кирип, анан больница жакка бурулган асфальт көчө менен кесилишет, Кесилишет. Жакшы. Бул шагал төшөлгөн көчөбү? Шагыл түшүлгөн. Асфальт басылабы экен, басылбайбы экен? Асфальт басылат деп атат эми. Асфальт басылат. Асфальт болот деп атат. Жакшы экен анда. Аябай сонун экен. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Асфальт басылат экен келечекте. Биз келечегин айтып жатабыз, баасын уктуңуздар, жакса сүйлөшүңүздөр. Таза суу бар, жарыктандыруу бар, электр тогу бар. Мына ушундай көчө. Ош шаарынын чекебелинде жайгашкан Кыргызчек айылында трассага жакын жерде турат. Эртерээк сүйлөшүңүздөр, кечигип калбаңыздар.